Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата-энелер. Бүгүнкү өтүлүүчү тема кызамык. Кызамык кандай болуп чыгат? Кызамык кантак болот? Чүчүргөндөн, жөтөлгөндөн, сүйлөгөндөн балага жугат. Балага жуккандан кийин баланын кандай болуп билсе болот? Белгилери грипп сыяктуу болуп башталат. Жөтөлөт. Эң биринчи температура болот. Температура 39-40 градуска чейин көтөрүлөт. Бала жөтөлөт, көзүнө жаш агат, көзү чылпактайт, мурдунан суу агат. Ошол сыяктуу болуп башталат. Ал белги 1-2 күн болгондон кийин бала андан кийин уже баланын денесине эң биринчи башына кызыл кызарып белги болуп жанагы немелер башталат, билинип баштайт белгилери. Эң биринчи күнү баланын көзүнө, кулагынын артына, башына бүт жерине тең кызарып чыгып баштайт. Экинчи күнү дегенде денесине чыгат, колдоруна, денесине кызарып. Андан кийин 3-чү күндөрү уже бутуна түшүп баштайт. Кызамыктын белгилери ушундай болот. Оорубай калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Балага иммунитети күчтүү, жанагы вакцинаны аябай сапаттуу алган бала бул оорубай калышы да мүмкүн. Канча күн убактысында өтөт? Кызамык 10-15 күндүн ичинде өтөт. ФАПка кайрыласыңар. Эгерде жеңил түрү болсо ошол жерден дарыгер өзүнүн дарысын берет. Балдарды убагында алып келип эмдөөдөн качпагыла. Жана балдар жокпу. Тазалыкты кармаңыздар ата-энелер. Сөзсүз түрдө самындап колду жууп. Кана сен айтып берчи. Турчу. Эмне кылыш керек? Кылыш керек. Тазалыкты айтып койчу. Тазалыкты эмне кылыш керек? Колду Жууш керек. Кайсы учурда? Кандай кылып жууш керек? Самындап жууш керек. Тазалыкка баргандан кийин жууп келиш керек. Тазалыкты кармаңыздар. Балдардын колдорун үйгө барар замат самындап жуу керек, эч эритпейчи, жылуу суу менен. Вакцинанын сөз салыш керекпи, ошону кереги барбы? Милдеттүү түрдө ар бир бала эмделиш керек. Вакцина эң сапаттуу. Ар бир оорудун алдын алыш үчүн эмдөө керек. Вакцинаны алган бала жеңил өткүзөт, жана оорубай калышы да ыктымал. Балдарга жууш үчүн эмне кылыш керек? Эгер бала ооруп калса, температура болуп, чүчкүрүп, ооруп, белгилери болгондой сыяктуу болуп, мурдунан жаш агып калса, тез аранын ичинде ФАПка кайрылыш керек. ФАПка кайрылыш керек, үйдө тез желдетиш керек, суюктукту көбүрөөк бериш керек. Балдар, биздин алаканчта көрүнбөгөн эмне бар? Микробторду кетириш үчүн эмне кылабыз? Тазалыктын эшиктен келгенде самындап жуабыз, оюнчук ойногондо жуабыз. Эшикти кармаганда да колубузду жуат экенбиз да. Бизге көрүнбөгөн микробтор жашап жүрөт экен жерлерде, оюнчуктарда. Ошолордон таза болуш үчүн ар дайым тазалыкты сактайбыз. Суу менен дос болобузбу? Самынды жакшы көрөсүңөрбү? Бетиңерди да самындап жууганды унутпагыла. Эртең менен кечинде эмнени жуасыңар дагы? Тишибизди жуабыз, дайыма биз таза болуп. Таза болсок эмне болот экенбиз? Ден соолугубуз чың болот экен, ар дайым ден соолукта жүрөт экенбиз. Ошон үчүн тазалыкты сакташыбыз керек экен балдар.